Улуу Октябрь социалисттик революциясынын майрамы тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү болуп өзгөргөн. Ар жыл сайын 7-8 ноябрда Үркүн менен 30-жылдардагы каргашада курман болгондор эскерилет. Каргашалуу окуяларды эске салган ата бейитте 30-жылдары атылган 138 адамдын сөөгү бар. Алар өлүм жазасына тартылганда шашылыш көмүлүп, кийин Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондо гана калк ызаат көрсөттү. Бир учурда эл душманы аталган адамдар бүгүн баатырга айланышкан. Баары ким экени аныкталып, бир эле аялдын өздүгү такталган эмес.